Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. Элтерде Билерман Ордо көзгө сезондун 2 туру. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул сезондогу эң орчундуу, олуттуу, кызыктуу оюндардын бири болмокчу. Аны эмесе мен бүгүнкү интеллектуалдык кечени ачык деп жарыялаймын. Ушул команда бүгүн сиздерге каршы ойнойт, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сагын Мамановдун командасы. Сагын Мамановдун командасы бүгүн жогорку лигага чыгуу үчүн ат салышат. Биринчи турду өзүңүздөр көргөнсүздөр. Бекит Турсун Сыдыковдун жаңы командасы келип, Премьер лигага ойноп, бир упай менен бирок Премьер лигага чыга албай калды. Бүгүн бул команда кандай оюн көрсөтөт? Анда эмесе Билермандарды Ордого чакырууну баштаймын. Данияр Исаев бүгүнкү оюнда команда мүчөсү. Данияр Абдыгапаров экинчи оюнчу, жеке ишкер. Айбек Кыргызбаев команда мүчөсү. Медицина тармагынын адиси келечектеги. Жумабек Кушбаев информатика адиси боюнча учурда билим алып жатат университетте. Алишер Маматиса уулу кеси боюнча тарыхчы, команда мүчөсү, мыкты Билерман 2023 номинациясынын ээси жана команданын капитаны Сагынбек Маманов. Сагынбек Маманов Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин интеллектуалдар борборунун жетекчиси. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзмөкчү. Биринчиден саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Жалпы биздин аймактардагы чыныгы көрөрмандар, биз алдын ала ыраазычылык билдиребиз. Кээ бир аймактарды барып, кыдырып, чын жүрөктөн Ордобуз жөнүндө, биздин команда жөнүндө жакшы пикирлерин айтып, ар дайым ийгилик каалайт. Ошол инсандарга салам, ысык салам жолдоп, анан жалпы клубка дагы Алла насип этсе, биздин Ордо үчүн, команда үчүн албетте бир жакшы оюн курганына аракет кылабыз. Калган убакыт көрсөтөт. Буюрса телекөрүүчүлөр. Ийгилик анда. Ийгилик. Рахмат. Командага ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин оюнга суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Даректерибиз мурдагыдай эле, Ош шаар Ленин көчөсү 330. Facebook'ta Билерман Ордо деген баракчабыз бар, ал жерге катталып суроо калтырсаңыздар болот. YouTube'да Билерман Ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Билерман Ордо деп жазсаңыздар жетиштүү. Билерман чегет ТВ күчүкчө mail чегет туруп биздин электрондук дарек. Биздин башкы өнөктөштөр айта кетели. Демек, биздин башкы өнөктөшүбүз бул Барбол кондитердик фабрикасы. Барбол адал таптуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Жана дагы бир өнөктөшүбүз Таев костюмс. Таев костюмс сиздерге ийгилик каалайт, телекөрүүчүлөргө. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору баарыңыздарга ийгиликтерди каалайт. Ал эми оюндун башкы демөөрчүсү бул Ош шаарынын мэриясы. Ош шаарынын мэриясы сиздерге жана баарыңыздарга ийгиликтер каалайт. Ушул учурдан пайдаланып биз клубтун атынан Ош шаарынын мэриясы жана мэр Жетигенов Бакыт Жеңишбековичке ыраазычылыкты билдиребиз. Анда оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раундга старт беребиз. Анда биринчи раунд. Биринчи раунд. Мыкты телекөрүүчүгө акчалай сыйлык болот. Эгерде команда жеңе турган болсо, командага дагы биз акчалай сыйлык беребиз. Александр Герасименко, Россия, Чебоксарск районуна сиздерге каршы суроо берген. Анда мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар. 2013 жылы Японияда ушундай бир робот иштеп чыгышкан. Ал адам менен кайсы бир оюнду ойноп 100% жеңип чыккан жыйынтыгында. Адамды жеңип чыккан 100%. Оюндун жүрүшүндө жеңишти аныктоо үчүн кандайдыр бир стратегия эмес, балким адамдын колунун эң жогорку ылдамдыктагы кыймылынын негизинде эсептешкен оюндун жыйынтыгын. Эми сиздерге суроо. Робот адам менен кайсы оюнду ойноп жеңип алган? Кетти минута. Тездик жыл болот ылдам, тездик стол үстүнө оюндар бекен же болбосо жанакы неме отурган.
Теннисте эле жакшы вариант пинг-понг мисалы. Пинг-понг болушу Пинг-понг мүмкүн. Японияда Тез ойногон. же судоку экен жана ойноп турган. Робот менен Сапатты тез ойношу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Судоку болушу мүмкүн же болсо жана кара немелер бар го. Эсепте Боулинг экен же болсо. Боулинг. Ылдамдыкка маани берилет да. кол менен тезирээк кыймылдаш керек экен. Кол. Жайлатып камера тез Волейбол болушу. болушу. ал жерде мындай Же компьютер ойнор экен же болсо. Тезирээк басканга. компьютер же кубик. Компьютер дегенде стратегия жөндөр болуп жатат. Бул колдун кыймылдашы деп атпайбы? Кол кыймалар. Кол кандай? Жест ойнары болсо. Жестикуляцияда. кубик рубик болсо мүмкүн. Кубик ошого жакшыраак. Бирок конкурстун жыйынтыгында анын ылдамдыгы менен Ылдамдыкка деп атат. аны менен Кнопкалар басып тезирээк басканда балчы. Жаңсоо. Салыштырылган дейт. Компьютердин ойunu эмеспи? Баягы ойун бар да. Тез баскан, жоопторду баскан тезирээк басканда. Жаңсоо деген бар го. Ошол эмеспи? Сулифа. Солифа. Бизде аниманы жүзтө ойнойт. Ошол сыяктуу болушу мүмкүнбү? жакшы вариант. Кагаз таш. Кайчы? Кагаз таш кайчы болушу мүмкүн. Сагын мырза. Ким жооп берет? Жумек мырза жооп берет, урматтуу албарчы. Жумабек Кушбаев. Кайсыл оюнду ойноп утуп алган робот? Бул жерде жооп кагаз таш кайчы ойун окшойт. Кагаз, таш, кайчы. Солифа деп да ойноп жүрөбүз го. Колуңуз менен көрсөтүңүчү бир-эки элементин. Мисалы мындай. Эсеп 1-0. Жооп туура. Робот ушунчалык кол тез кыймылдаган. Мынакей урматтуу билемандар, робот адамды жеңип койгон ушул оюнда. Эсеп 1-0. Оюн болсо улантылат. Экинчи раунд. Бүгүн билермандардын тарафында биринчи жолу биздин Юланы билермандарды айым айлантып атат. Колу жеңил экен. Биринчи раундду көрдүк. Эми экинчи раундда кайсы суроо туш келди? Нуриза Каратаева Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Жаңы Зеландиялык сүрөтчү Ким Кэссели 1981-жылы берген бир интервьюсунда эгер бир тандоом болгондо романтикалык ырлардын автору болмок элем. Сүйүү ырлары мени аябай таасирлентет. Бирок кантип жазышымды билбейм. Ошондуктан сүйүүмдү билдирүү үчүн ушундай кадамга барганмын деп жооп берет. Себеби Ким Кэссели күйөөсүнө биринчи болуп сүйүүсүн билдирген өзү. Бирок 5 жыл чогуу жашагандан кийин күйөөсү Роберт Кевели 1976-жылы рак оорусунан каза тапкан эле. 1970-жылы тартылган Love Story фильминдагы Кэсселинин комикстеринен алынган сөздөрү популярдуулукка жеткирген. Башында 50 мамлекеттин гезит журналдарында басылып, 25тен ашык тилге которулуп, популярдуулукка жеткен бул нерсени учурда дээрлик бардык дүкөндөрдөн көрүүгө болот экен. Суроо: Ким Кэссели тарабынан жүзөгө чыккан жана азыркыга чейин жетип келген жана өзгөчө жаштардын арасында популярдуулукка ээ болгон бул нерсени табыңыздар. Кетти минута. Жаштар арасында жанакы афоризмдер болушу мүмкүн. Тартылган дейт Love Story. Азыр ойдо тартылат да, туурабы? Чакан бир сүрөт да. Камера десип фотоаппарат, пленка. Же болсо жанакы Эскерүү керек. Ошол убакыттан бери Сүйүүнүн белгиси жүрөкчө болушу мүмкүн. Жүрөкчө. бирок материал материалдан магазин алса болот. Кулпу ачкычы, көпүрөлөргө байлап коюп. Символ, көбөлүк Же сүйүү. болсо жанакы открытка экен же. Ыр жазган Же берип коюш керек да, же жанагы Открытка сыяктуу. ошол аркылуу билдирип Ал буюмдайм, ал буюм, Жасайт же биринчи тартат да. шириндиктер ар жерде болот дейт, ар жерде сатылат дейт. Да. Бир саптан. Магазинде бар да, бардык магазинде бар нерсе ал. Сүрөт тартат. Жанагы Рекламага окшош нерсе. Сагыс ловис бар. Лавис бар. Ошол болушу мүмкүнбү? Ошоло жазылат сүрөттөрдө. Сүрөт анан кийин какой-то фраза, сүйүү жөнүндө бир фраза. Бул деп туруп бир фраза жазылат, сүйүү турат. Конверт, сүйүү турасы конверт. Арасында популярдуу. жана тойдо Нерсе бар. Ачкычтагы бар, мисалы, көпүрөлөргө байлап коюп Лавис жакшыраак что анда кичинекей сүрөттөрдөн комикске алса болот ал. Комикс болсо ловиске тартат бул жерде. Комикс болсо ловиске тартат. жөнүндө сөздөрү да бар экен да. кайсы жанагы Ловис Данияр Сагын мырза. урматтуу алпарчы, экинчи суроо жоопту Данияр Исаев берет. Данияр Исаев.
Урматтуу алып баруучу, бул азыр жаштар арасында популяр болуп аткан буюм же нерсе бул сагыз деп ойлоп атабыз. Ловис деген сагыздар белгилүү, анда сүрөттөр дагы сүйүү жөнүндөгү аябай романтикалуу цитаталарды кездештиребиз. Love is сагызы деп эсептейсиз. Жооп кабыл алынат. Өзүңүз сагызга кандайсыз? Мындай. Мен сагызды аз колдоном негизи. Сагыз чайноо адаты барбы же жокпу? Бирок жаш кезибизде ошол ловис сагыздарын аябай көп колдончубуз, сүрөттөрүн көргөнгө кызыкчубуз да. Азыркы күндө дүкөндөрдөн ушул сагызды кездирсе болобу негизи? Азыр болот, бирок мен көптөн бери ал элекмин сагыздычы. Бул ловис сагызы болчу. Жооп туура, азаматтар, жакшы. Мына ушул экранда турган ошол Ким Кесл жана анын күйөөсү. Ушунун комиксинен ушул сагыз ойлоп чыгылды, бренд пайда болду жана кинода популярдуулукка жеткен экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул экинчи тур, үчүнчү турга суроолорду кабыл алуу жүрүп жатат. Үчүнчү раунд. Браво. Данияр Абдыгапаров эң узактан, эң узак деп айта албайм, бирок салыштырмалуу узактан келип ойнойт. Данияр мырза, Билерман Ордогулдун кызыгуу сизде канча жылдан бери? Тогда, когда оюнун жаштыгыман көрөм да. Полшада интеллектуальный оюндарга баарына эле кызыгам. Ошондо Билерман Ордо чыга калды. Билерманда дагы такай тынбай көрөбүз. Ошондон кийин ушул оюнга катышууга аябай аракет кылчу элем. Эми ушул Сагын устазын, Сагын агайдын командасына кошулдук, Кудай буйрса, ар дайым ойнойбуз. Ийгилик каалайбыз. Кимдин суроосу келди? Сизерге каршы Аксы районунан Мирлан Абдыразаков суроо берген. Суроосун окуйм. Урматтуу билермандар. Сиздердин назарыңыздарга экранга мен азыр адаттан тыш көз айнектерди көрсөтөм азыр. Бул көз айнектер атайын көзү жакшы көрбөгөн аялдар үчүн чыгарылган. Көрүп турганыңыздардай эле жөнөкөй көз айнектен айырмасы бар. Мындайча айтканда, бир маалда бир көзүнө эле тагалат. Бир маалда бир көзүнө эле тагалат. Бул көз айнекти аялдар бир учурда эле колдонушат. Бир гана учурда. Сиздерге суроо. Бул көз айнекти көзү жакшы көрбөгөн аялдар кайсы учурда колдонушат? Айнек керек аларга. Бир көзгө. Бирок бир көзгө гана бир мээлеген ийне атканы көрсүн. Аялдар тууралуу сөз болуп атат. Жок, спорт. Жок, көз көрбөй атпайбы? Көз жакшы көрбөй атпайбы? Азыркы күндө мындай деме бар го. Паралимпиада эмес чектелгендерге спорт түрлөрү бар. Жок, көзү көрбөгөн, жакшы көрбөгөн инвалид аялдар. Булар бир эле учурда ошо колдонушу мүмкүн. Ийне же өткөзүп атканда. Аялдар башка учурда мындай бир нерсени мээлейт да. Жөнөкөй үйдө чарбада ошону алганда мээлейт да. Спортсмен беде спортсмен эмес. Жок, спортсмен эмес беде, спортсмен эмес. Жок, спортко байланыштуу эмес. Бул ошо инвалид, көзү көрбөгөн, көзү жакшы көрбөгөн аялдар. Аялдар да эмне кылышы мүмкүн? Алардын неме? Аялдар тамак жасаганда Ийнеге жипти ким өткөрөт? Үйдүн кожойкеси эле өткөрөт да. Кожойкеси обычный эле очки тагат да, мисалычы. Бирок бизнес кылган аялдар деле бар да, башка жакта иштеген. Башка тармактагы аялдар деле бар да. Кошумча микроскоп менен бир нерсе карайбы, чоңойтуп алып. Жанагы ювелир болушу мүмкүн. Алтын деме бар. Өзүнүн микроскоптор бар да. Сергелер булар көп коймагансыз. Алтындар караган болсун сабак. Бирок бир көзүн эле бирдекен мээлеген бир эле көз иштетилет да. башка нерсеге аялдар деп атат. Аялдар Кайсы учурда да атабы? Суроо кайсы учурда да атабы? Ошо ийне жип көргөндө. Аялдарга жакынашуу. Сагын мырза. урматтуу алып баруучу Данияр мырза жооп берет. Чогуу айтылган пикирге токтолсок, бир көздүк экен бул жерде очки. Ошондуктан көз айнек. Бирдекен мээлеп, ошо уштап неме мээлегенде гана колдонушу мүмкүн, бир нерсени киргизип атканда мисалы. Биздин оюучу аял кишилер үйдө отурган аял киши болобу, баягы тигүүчүлүк кылып атканда жипти, жөнөкөй жипти, кичинекей жипти ийнеге киргизип жатканда, ошондо гана колдонушу мүмкүн да. Башка учурда эки эле айнектүү көз айнек колдонсо керек. Түшүнүктүү. Демек, ийнеге жипти өткөрүү убагында колдонушат. Колдонушат ошол учурда гана.
жооп кабыл бир алынат. көздүү болсо. Азыр туура жоопту көрсөтөм силерге. Аял заты эмне менен алектенет көбүнчө? Данияр мырза. Аял заты өзүнүн сулуулугу менен алектенет. Ал кандай абалда болгондо тагдырда дагы. Аял табиятынан сулуу болгусу келет. Демек, урматтуу билермандар, бул көз айнектер аялдар көзүн боёгон учурда колдонот экен. Себеби ал бир көзү менен көрүп туруш керек, бир көзү ачык болуш керек. Анткени бул жактагы каражаттар менен ал көзүн боёш керек, Данияр мырза. Мынакей жооп. Эсеп 2-1. Оюнубуз улантылат. 4-чү раунд. Көрүүчүлөр, 2-чи тур. Күзгү сезондо Калича Сасиян командасы бар. Семет Амираевдин командасы бар. Ибрагим Топчубаевдин командасы бар. Динара Сапарон командасы бар. 4 команда алдыда ойнойт. 2 команда мына ойноп бүтүп атат. 4-чү раунд силерге каршы Мухаммед Саидов Лейлек районунан суроо берет. Урматтуу билермандар. Улуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Мадина шаарына жаңыдан көчүп барганда, ал жерде жөөттөр, христиандар жана мусулмандар чогуу жашаган. Алардын ортосунда жарандык келишим дагы түзүлгөн өз ара. Ал келишимге ылайык ар ким өз ишенимине ылайык жашайт, сыйына берет өзүнүн динине. Эч кимдин укугу дагы тебеленбейт. Бирок деген жери бар эле. Сиздер, урматтуу билермандар, ошол бирок дегенден кийин кандай дагы келишим бар эле, ошону табыңыздар. Кетти минута. Диндер боюнча ар башка адам да. Эки нерсени айтты. Жөөттөр, анан диндери башка бөлөк адамдар. тоскоолдук бербөө үчүн Бир нерсе кылышат экен, булар. дават кылбашы мүмкүн, бири-бирине динин мактап туруп. Бирөөсүн чыкырбашы мүмкүн. Же бирөө Динин акарат кылбашы мүмкүн, суйурмак кылбашы мүмкүн. Бирок башка динди Бири вариант. Жакшы вариант, ийги вариант. Дагы бир вариант. Өлгөндө чогуу бир жерге көмбөй турган бутчу. эки башка Бөлгөн болушу мүмкүн. Христиандар башка диндер бөлөк, мусулмандар бөлөк жерге коюлат. Мазарын бөлөк кылып коюу, жакшы вариант. Маскаттар менен бөлөк болду. Мадина дегенде Мадина мамлекет катары. Бирок баарына таандык нерсе экен. Мадина деген статус жок болгондо Кайсы вариант кылабыз? Кайсы вариант? Кайсы вариант? давай өлгөндө башка жерге көмө турган. Мазарын бөлөк кой. Өлгөндөн кийин Сагын мырза, өлгөндө башка Мазарын бөлөк кылуу. ким жооп берет? Сагын мырза, Жумабек мырза жооп берет. Жумабек Кушбаев. бул жерде бизге айтылып атат уже бардык келишимдер түзүлгөн, укуктар тебеленбейт, бирөөнүн дини жамандалбайт, мындай ошол сыяктуу бир катар келишимдер түзүлдү. Бирок бул жерде өлгөндөн кийин ошо өлгөн адамдарды бөлөк жерге коет, мындай мазары бир болбойт деген келишим бар окшойт. Демек, Көрүстөнү башка жерде болот. ишенимине жараша көрүстөндөр бөлөк болот деген. Ооба. Жооп кабыл алынат. Демек, ага чейин булар аралаш коюлуп келген бекен деген суроо да пайда болот. Туура жооп. Келишимде ар ким өз ишенимине ылайык жашай берет. Эч кимдин укугу тебеленбейт. Бирок Мадина шаарына коркунуч жаралса, анда шаарды бардыгы чогуу коргош керек деген милдеттенме жазылган болот, урматтуулар. Газаттарда неме Улутуна, динине карабастан Мадинаны барды коргоо милдеттүү деген келишим болот, урматтуулар. 2-2 эсеп. 2-2. Саидов Мухаммед Лейлек районунан телекөрсө тарапка дагы бир упай алып келди. Жана теңдешүү. уруу катары болот да. Мадина бул шаар албетте. Арабтар мамлекетибиз уруу болду да. Шаардын дагы жана болгон статус. Ойнотулат 5-чи раунд. 5-чи раунд. Данияр мырза, эстедиңизби ушул келишимди? Пайгамбарыбыздын өмүр баянында бар.
бар, ушул нерсе бар. Бул туура келишим деп эсептейм. Себеби ошол шаарда жашап атат. Жолдубай Акунов Ат башы районунан силерге каршы суроо берет. Бул телекөрүүчүнүн суроосун көрөлү анда. Көпчүлүк адамдар X'тин бар экенине ишене беришпейт. X деп мен бир нерсени айтып атам. X'тин бар экенине ишене беришпейт. Бирок Эммануэль Кант айтып жатат. Бардык адамзаттын билими X'тен ошо нерседен башталат дейт. Дагы айтып калышат. X'тин ээси болгондор X'тен гана зыян тартып калуусу толук кандуу мүмкүн. Кайра эле. Эми силерге суроо. Ошол X'ти табыңыздарчы. Эмне жөнүндө сөз кетти? Ким жооп берет? Мөөнөтүнөн мурда демек белги берди. Сагынбек. Урматтуу алып баруучу, бул жерде интуиция жөнүндө сөз болуп жатат. Интуиция. Себеби буну мурундар бир окуп, кээде мындай унутуп калган учурларыбыз бар эле, бирок ушу интуиция кээ учурда адамга баарыбызга керек. Бир иш кылып атканда дагы кылсамбы, кылбасамбы, же барсам, барбасамбы, же туура чечим кыламбы деп кээде күмөн санайбыз. Ошондуктан интуиция адамды же адамга ийгилик алып келет, же зыян алып келип коет да. Бул Канттын ою боюнча. Интуиция бул сиз көп колдонгон терминдердин дагы бири. Демек, бул жерде сөз интуиция жөнүндө кетти. Жооп туура. 3-2. 3-2. Командада 1 минутта үнөм бар. 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Плюс раундга кезек келеле экен. Нурбек Станбековдун суроосу турат, Жакангир Кайнаровдун суроосу турат, Актив дизайндын суроосу турат, Василий Станчуктун суроосу турат. Ким? Нурбек Станбеков. Демек, силерге каршы Нурбек Станбеков Ала Бука районунан суроо берет. Бир доктор келген оорулууга ооруңуз өтө оор. Сиз жатып дарыланышыңыз керек деп айтат. Ал оорулуу мен кылган ишти башка эч ким кыла албайт. Мен жата албайм дейт. Мен шундай иштерди кылам, эгер мен жатып ала турган болсо, менден башка эч ким аны жасай албайт. Менден башка эч ким аны жасай албайт деп мындай бир эме дейт. Өзүн бир аз мындай бийик көрсөткөнгө аракет кылат да. Доктор айтат, сиз бул оору менен тамашалашпаңыз. Макул, ыктыяр өзүңүздө. Мен сизге айттым. Анда мен сизге бир рецепт жазып берейин деп рецепт жазып берет. Ал жерде эки эле рецепт жазылган болчу. Биринчиси таза абада 2 сааттан эс алуу. Экинчиси эмне болушу мүмкүн? Кетти убакыт. Эмне болушу мүмкүн? Жумушта байланыштуу. Таза аба, экинчиси уктаңыз деген эмес. Сейилдөө же уктабы? Эмеспи? Таза абада Бөйрөк ал Элдик медицинаны айтып атканда. Жанагы жерге жатып тур деген болушу Бир эле мүмкүн. адам кыла турган андай кесип болушу. Жерге жатып тур, что жакында өлөсүң, жерге көнүгөсүң ошондо деген болушу мүмкүн. Сенен башка Башка. менен башка эч ким мен ишимди кыла албайт дегендердин баардыгы өлдү деген сыяктуу э. Орун алмаштыруу Да болушу мүмкүн. Бирок таза аба дегенде бардыгы эле бир кетат да, бирок башка нерсерак болушу мүмкүн. уктоочу. Мен Аба ордум бул эч видеодо ким ала бар, албайт дегендер жерге баардыгы көмүлгөндөн кийин уже аба жок. Ошого өлүмгө даарыны бер, кабырын казый бер, жерге жакындай бер деген. Таза аба. Рецепт болгондо. Абадан Уйку болушу дарына, бул дүйнөдө Могу эле дарыланбасаң өлөсүң деген эле маанини айтып атат да бул жердечи. Бирок таза аба жутуп ал дегенде. Динге жакын адам болсо, кыла албайт деп иштей берсең бир күн өлөсүң. бардыгы өлүп кетти ошент менмин кара дегендердин көңүл бур. Эскертип атат да бул жердечи. Же иманыңды неме таза кылып абадан па, жутуп динingе жутуп үйрөнүп тур деген болушу мүмкүн. ошо таза абадан жутуп туруп ал, жакында өлөсүң дегендей. Уктоо деген ошо таза аба менен бир. Сагын мырза. Ким жооп берет? Сагын мырза. Алишер мырза жооп берет, урматтуу алып баруучу. Алишер Мамедиса уулу. Урматтуу алып баруучу, бул жерде биринчисинде таза абада эс алуу деп атат. Демек экинчиси кандайдыр бир кеңеш сыяктуу болуп атат да, же эскертүү, указ, наказ сыяктуу болуп атат да. Биринчиси таза аба, а экинчиси эч нерсе жардам бербесе, мындай мен ишими эч ким кыла албайт дегендердин баардыгы өлгөн, сен дагы ошого даярдана бер деген сыяктуу болуп атат да. Себеп дегенде бул оору менен жүрө берсеңиз, мен ишими эч ким кыла албайт деп өзүңүз иштей берсеңиз, дем албай, дарыланбай, демек сиз жакында өлөсүз деген мааниде эскертүү берип атат да врач.
жооп кабыл алынат. Өтө олуттуу эскертүү. ооба, катуу. Туура жооп. Ооба. Биринчи рецепт таза абада күн сайын 2 саат басып айланыңыз дейт. Экинчиси мүрзөгө барып дагы 2 саат айланып жүрүңүз дейт. Анткени менден башка эч ким бул ишти кыла албайт дегендердин бардыгы мына ушул жерде жатат. Сиз мүрзөгө барып өлүмдү дагы эстеп туруңуз деген. Мазарга барууга кеңеш берген Алишер мырза. Мазарга барууга. Жок, аны мазарга барууга кеңеш берип атат да. Жок, ооба, жооп туура эмес. Жооп туура эмес. Алишер мырза айтып атат. Сиз мынтип жүрө берсеңиз өлүп каласыз деп атат да. Ооба. Команда азырынча абалы өтө начар эмес, бирок ошол учурда теңдешүү. Бири-бирин куушуп кетип аткандай болуп атат. 7-чи раундга старт берди. Раунд. Биздин студиябызда келген студент кыздардын колунда дипломду көрүп турам. Бул эмне болгон диплом? Чоң Ош шаарында биринчи жолу азыр айтып кеттиңиз, туура айымдардан биринчи ассистент болуп атат. Бул жерде ассистент болгондор аябай мындай популярдуу болуп кеткен. Бул карындашта популярдуу болот деген ишеничтебиз. Ошол сыңары Ош шаарында биринчи жолу колледждер арасында билимдүү муун өнүккөн Кыргызстан үчүн аттуу интеллектуал таймаш болду. Баардык ушул тиешелүү Кыргыз Республикасы президент Ош облусунун ыйгарым өкүлчүлүгүнөн, Ош шаардык мэриясынан, жаштар комитетинен, баардык колледждерден атайын келип, катышып, жакшы сөздөрүн айтып, 11 команда катышты. Өтө күчтүү командалар келди. Калыс эксперттер башка аймактардан келишти. Ош шаарынан эмес, биз Жалал Абад аймагынан чакырдык эксперттерди. Эч бир колледжге тартпаган абалда. Жыйынтыгында Кесип колледждин Батыр Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл арасындагы Кесип колледжинин студенттери ушул биринчи орунду алды. Ушул студенттер ушул жерде келип турат. Булар кызыгып, даярданып, акчалуу сыйлык менен окуу жайдын жетекчиси ректору Мамасыл Адилат Асановичтин колдоосу менен акчалуу сыйлыктар менен сыйланды. Ыраазычылык каттар, дипломдор баардыгына жана берилди. Биринчи жолу өткөрүлдү. Буюрса ушундай иш-чараларды жогору деңгээлде өткөрөбүз. Бул жакшы. Буюрса келечекте Билерман Ордодо балким ушул команда ойноп калышы мүмкүн. Дос Улан Насиров Ош шаарынан суроо берет. Урматтуу билермандар. Жаңы Зеландиялык жаран Уильям Торби өзүндөгү ушул нерсени жок кылуу максатында өзү менен бир идиште ар дайым бензин көтөрүп жүргөн экен. Караңыздар, өзү менен бензин көтөрүп, бир канистрада бензин көтөрүп жүргөн экен. Көп убакыт көтөрүп жүрүптүр да. Силерге суроо. Уильям эмне себептен өзү менен кошуп бензинди алып жүрүшү мүмкүн? Минута кетти. Айбек мырза, минутумда жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Айбек Кыргызбаев жооп берет. Жогоруда айтылган инсан өзүндөгү жаман адат тамеки чегүүнү таштоо үчүн колунда бензин көтөрүп жүргөн. Эмнеге дегенде бензин күйүүчү немеси өтө тез. Тамеки чеккенде адам ден соолугуна зыян келиши мүмкүн, күйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ал жанында элесин алып жүргөн. 4-3 эсеп. Азамат 4-3. Себеби ал тамеки чексе бензинге туташы күйүп кетиши мүмкүн экендигин билип, өзүнө өзү ушундай бир эме болуп жүргөндө алдын алыпчы. Жана бир убакыттан кийин ал тамекини чындыгында таштап жүргөн. Тамекини таштап жүрө албагандар үчүн бир кеңеш болушу мүмкүн, бирок этият болуш керек. Этият болуш керек. Бензинди алып жүргөн адам этият болуш керек. 4-3. Команда оюн улантат. Жана 8-чи раундга старт берет. 8-чи раунд. Команданын үнөмүндө 2 минута болду. 2 минута үнөмүндө бар. Команданын калаган учурда пайдаланышы мүмкүн. Алдыда 4 суроо калды. Сиздерге каршы актив дизайндан суроо. Биздин өнөктөшүбүз актив дизайн. Урматтуу билермандар, экранга көңүл бурабыз. Мына жакындан бери Ош шаарына дагы коопсуз шаар долбоор ишин баштады. Жана биз жол эрежелерин дагы да жакшылап билишибиз керек болот.
бардык эле жол эрежелери шаардын ичине тиешелүү эмес, шаардын сыртында чоң трассаларга дагы тиешелүү жол эрежелери бар, айыл жергесине, мегаполистерге тиешелүү эрежелер бар дегенде сиздердин назарыңыздарда азыр бир жол эрежени мен койдум. Балким араңыздарда билгендер бар, билгендер жок. Караңыздар, бул жерде бул тыюу салынган белгилердин катарына кирет. Тегерек кызыл, бир багыт кызыл багыт, жогорудан ылдый келаткан багыт кара жебе түрүндө көрсөтүлүп турат да. Сиздерге суроо. Бул жол эрежеси эмнени түшүндүрөт? Минута кетти. Ылдыйдан бараткан жол жабык. Жогорудан келаткан жол ачык. Жогорудан келаткан жол ачык. Демек, өйдө жактан келаткан уруксат бар. Өйдө жактан келаткан уруксат бар, ылдый жактан кетип аткан, ага жол бошотот дагы андан кийин өтөт. Жөнөкөй эле жол бошойт, өйдө ылдый деген жок бошойт. Азыр кызыл менен башталып жол жок. Кызыл менен бараткан жолдон жол жок да, полоса жок. Ал жерде ремонт болуп атышы мүмкүн же башка нерсе болуп атышы мүмкүн. Бул убактылуу да, эскертүү. Жол бошотуп кийин көрүлөт деген майда экен да. Киргенде түшкөндө уруксат бар. Ооба. Бул жөн эле эскертүү же запрещено. Жана ремонт болгон Запрещено. Жол берет деген. Демек полосага тыюу салат да. белгилеринин катарында Полоса бар, бирок жүрсө болбойт деген майда. Бир эле багыт жол да. Бир эле полоса болгондо бир эле болот, башка белги болот эле. Встречныйга чыкпаса Кызыл эки жол тең бар. Мына жолдо өтүп кете берет. Бул жол өтүп кете берет. А бул жолдо мына жерде ремонт болуп атат же башка неге тыюу салып атат? жанда жүрүүгө тыюу салат. Бул круг жүрүүгө тыюу салат. Өйдөдөн ылдый окулат да. өйдө ылдый деген бар беди, өйдө ылдый жок бошойт. Жөн эле жол болчу. Ооба, жол. Бул жерде Сагын мырза. Алишер мырза жооп берет, урматтуу алып баруучу. Алишер мырза. Кызыл сызык сиз Алишер мырза. Сиздин жолуңузда каршы тилкеде келаткан кара белги эмне үчүн сиз кызыл, каршы тилкедеги кара болуп турат? Маселе ушул жерде, жооп бериңиз. урматтуу алып баруучу, бул жерде кызыл тоголок же болбосо тегерек сызык бул демек транспорттук каражаттарды кирүүгө же жүрүүгө тыюу салган белги. Демек кызыл болгондо кызыл биз бараткан тарап, демек биз бараткан полоса же болбосо жол жабык деген белги. Демек бул жерде кара менен кери көрсөтүлүп турат. Үстү жактан ол кара белги болсо, демек жанаша тилке ачык же болбосо каршы тилке ачык дегенди билдирет. Демек каршы тилкеден келаткан автоунаалар өтө берет. Биз болсо бул тилкеде токтошубуз керек болот да. Эмнеге токтойсуз? Себеп дегенде кызыл болуп турат. Бул жерде ремонттук иштерде, авариялык ситуацияларда коюлуучу знак, көбүнчө ремонттук белгилер, ремонт жүрүп жаткан участкаларда коюлат да. Бул полоса менен мындан ары жүргөнгө болбойт деген белги. Бир гана неме учур бар, биз каршы тилкеге өтүп, биринчи каршы тилкеден келаткан унааларды кой берип, андан кийин каршы тилкеге өтүп, андан кийин өзүбүздүн тилкеге өтүшүбүз керек болот да бул белгиденчи. Демек бул биз бараткан белги, биз бараткан полоса жабык дегенди билдирет. Жо жүрүүгө болбойт деген. Бул белгиден нары биз бараткан тилке жабык дегенди билдирет. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Дароо айта кетем, эгерде сиз бара турган жол жабык болсо, ал жерге кыш коюп коюлат. Кирпич деп коебуз, мындай. Туура жооп. Сиздин каршы тилкеңизде келе жаткан уна сизге салыштырмалуу көптөгөн укуктарга, мүмкүнчүлүктөргө деген белги. Эмне үчүн? Ал келе жаткан жолдо бир жери ремонт болуп жаткан болушу мүмкүн. Каршы тилкедеги машинаны айтып атам. Оюлуп кеткен жол болушу мүмкүн. Же бир нерсе бир алып кеткен жол болушу мүмкүн. Бул коюлат да, жолго белги катары коюлат да. Бул ар дайым тура бербейт. Бул ушундай учурларда коюлат. Сизге эскертип атат. Эгерде каршы тилкеде машина, каршы алдыдагы жол ремонт болуп аткан, же бир жер оюлуп кеткен, же суу алып кеткен жол болушу мүмкүн. Кокустан ал жолдон качам деп сиз тарапка бурулуп алышы мүмкүн. Ошондуктан сиз сергек, этият болуңуз деген белги, Алишер мырза. Жүрө бересиз, жолуңуз бар. Болгону тиги жактан келип аткан жол коркунучтуу жол, кооптуу жол. Маселе ушул жерде. Ошон үчүн сизге кызылды коюп атат да, этият болуңуз деген. Жүргөнгө болбойт деген эмес. Сиз жүргөнгө болбойт деп койдуңуз да. Жүргөнгө болот сизге. Болгону тиги кара болуп турат да, ал кооптуу учурда сиз жака салып жибериши мүмкүн. Ошол маселе эске алынат.
Тилекке каршы жооңуз да бир аз туура эмес. Алишер мырза 4-4 кайрадан теңдешүү. 4-4 кайрадан теңдешүү. Актив дизайндын суроосун команда аракет кылды. Мындай бир жакындашуу бар. Бирок сиз аны өзүңүзгө алып алдыңыз да наркы тарапка алышыңыз керек болчу Алишер мырза. 9-раунд. 9-раунд. Аракетиңиз жаман эмес. Hareketiniz жаман эмес. Жахангир Кайнаров, Өзбекстан, Сырдария облусунан сиздерге каршы суроо берет. Мониторго назар салабыз. Кимди көрүп турасыз, Жумабек? Кимдерди көрүп турасыз, эмнелерди көрүп турасыз, Жумабек? Башкесер окшойт. Палач. Башкесер. Башкесерди көрүп турасыз дагы. Алдыдагы кагазында болсо job search деген жазуу. Жумуш издейм деген. Көрүп турган Арлан. Балтасы турат, ай балтасы. Жанында бир бүркүт турат, чөйчөк турат. Маанай жоктой, Маанай чөккөндөй. Ураттуу билермандар. Сиздерге кандайдыр бир деңгээлде гуманизмге багытталган иллюстрацияны көрсөтүп атам. Бул иллюстрацияда башкесер айласы жок, эмне кылышын билбей калган абалда отурганын көрсөк болот. Жумабек мырза айткандай, жумуш издейм деген сөз да жазып алган. Буга себеп албетте жумушсуздук. Жумуш жок калды. Сүрөттүн ылдыйкы оң жак бурчунда башкесердин столу турат. Анжана анда кандайдыр бир нерсенин сүрөтүн бекитип койдук бизчи. Ак нерсе ошо биз бекитип койгон нерсе. Ал жөнүндөгү, ошол бекитилген нерсе жөнүндө кызыктуу маалыматтардын биринде ал дагы курмандыгы келмейинче башкесер сыяктуу зеригип ишсиз отура берет. Данияр мырза, сиздер бекитилген жерде эмненин сүрөтү бар экенин 2 сөз менен таап бериңиздер. Мына кызык, кетти минута. Алда ишсиз дегендейчи. Бул жерде гуманизм деген кандай нерсе берип атат? Курманды Көчтөктө немени Алдыга сүрөт, дем берүү дегендей бир маани. Жумшак деген. эмне болуш жок. Суроого туура караганда. Кайсы буюм эмес, кайсы нерсе? Буюм табышыбыз керек. Өзүнүн немесин күтөт. Кайсы нерсе? Эмне күтөт? Отурасыз да. Охота өзүнүн эмесин күтөт да. Капкан болгондо гуманизмге жакшы Курманды болот. келмейче колдонбой атабы? Гуманизмге жетектеген ошо Манастын деле осуяттарында калкан кылыч Кармап коет да, кийин келип. Бирок бул мындай жерге отурат да ошого деле Кармайтан капканбы? иштебей турганда. Анда өзү деле болушу мүмкүн. Сөтүн алып иштебеген Желе нерсеге болчу. Курман желе болчу. Жакшы барам, жакшы барам. Курманды келмейинче 2 сөз. 2 сөз болсо, значит жөргөмүш желесине тартат. Жөргөмүш желесине тартат. Капкан токойдо. Желе басып кеткенде багы. Токойдо капкан деп койсочу. Иш жок, желе басып кеткен. Не дегенде багы балтасы эле бутактап кеткенде. Көп нерсе туруп калса, желе басып Кыймылдабай туруп калса, бир жерлери эч ким жашабай калса, желе басып кетет дегенде. Ол окшош. Ага деле курманды келет да. Курманды келмейинче ал иштейт. Бүрчөктөрдү эле эч ким жашаганда желе басып Азыр башка вариант. 5 өтүп кетет аларга теле көрүш. Ал курмандык келмейинче да, курмандык келмейинче күтүп отурат да. Капкан же желе. Сагын мырза, жөргөмүш желе. Сагын мырза, талкууну токтотобуз. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, кимге берейин? Алишер мырза, теле көрүүчүлөргө кандай десек? Реванш кылган аракет кылсын Алишер Мамачса уулу, реваншты көрөлүчү анда. Урматтуу алып баруучу, бул жерде жөргөмүш желесине такалып атабыз. Себеп дегенде жөргөмүш дагы өзүнүн желесин жайып коюп, ушу күтүп отурат да. Башкесер дагы өзүнүн курбандыгы келгичекти ушундай иши жок күтүп отурат. Бул картина дагы ушу гумандуулукка үндөп атат. Себеп дегенде башкесер иши жок калган да бул жердечи. Башкесердин столунда жөргөмүштүн желеси бекитилген эле. Жооп туура. Демек, жөргөмүш дагы өзүнүн курманды келмейинче күткөн. Башкесер дагы өлүмгө мындай бир өкүм чыккан адам келмейинче күткөн. Башка иш колунан келбейт мунун. Ушундай. 5-4 oyun ulantılат. 10-раунд. 10-раунд.
5 болобу же 6-4 болобу көрөлү азыр. Өтө бир олуттуу конверт турат, Blitz Round деген. Жана Василий Станчук деген телегөрчүсүнүн суроосу калыптыр. Blitz Round. Сиздерге каршы Айпери Жаныбек кызы Кара Балта шаарынан суроо берет. Ар бир перс килемдеринде, алардын оймо чиймесинде кандайдыр бир кемчилик же бир дефект деп коебуз, ушундай бир табылат экен да. Ар бир оймо чиймесинде. Дүйнөдөгү эң баалуу деп эсептелген бул килемдерде мындай катачылык эмне үчүн болот? Эмне үчүн мындай катачылыкка жол коюшат? Ар бир килемде катачылык бар экен. Кетти 20 секунд. Заводдордон бирок нерсе чыкпай калат. Натуралдуу колдо жасалган деген адамдан адам мисалы колдо жасаса, ал ката кетип берет, сата берет да, бирок компьютер чыгардырган болсо, ал сатпай коет. Адам жасаган нерсеге талап көбүрөөк базарда деле. Адам жасагандыгын далилдеп бериш үчүн деген нерсе. Перс килемдерин жалаң адамдар колдо коет дегендеги. Сагын мырза. Урматтуу алып баруучу, өзүм аракет кылайын. Бул жерде пенделер, адамдар, тигүүчүлөр дейли. Бул жерде адам бар, жерде кемчилик бар дейт. Ошол сыңары чыныгы кесүүлери адамдар тиккен үчүн ушул адам бар жерде, иш бар жерде кемчилик бар, ошону билдириш үчүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Мындай кемчиликтер, каталыктар, перс килемдеринде мындай катачылыктардын кемчиликтеринин чыгышынын себеби адам кемчиликсиз иш кыла албайт. Анын ичинде кемчилик чыгат. Кемчиликсиз бул бир гана жараткан Алла Таала деген ойду билдиргиси келет экен. Негизинен жооп туура. Биринчи суроо канаттандырарлык. Экинчи суроо. Ташболот Жооболду уулу Кадамжай районуна каршы суроо берет. Бир күнү доктор Хаустун жанына текшерилгени ата бала келет экен. Атасы 75 жашта, баласы 50 жашта. Доктор Хаус баланын атасынан анализ алып бүтүп, ата балага силер үйүңөргө бара бергиле. 5-6 сааттан кийин анализ чыгат. Ошондо келесиңер деп кетирип жиберет. Арадан 2 саат өтүп, жанагы 50 жаштагы баласы Хаустун жанына келип, сураныч анализдин жообун айтып жатканда, атама айтыңызчы, сиз аябай катуу ооруп жатыпсыз, сиздин ооруңуздун дарысы карылар үйүндө, сиз өзүңүз курактуу кишилер менен жүрсөңүз айыгып кетесиз деп айтыңызчы. Себеби мен атамды карагандан чарчадым. Жашым да 50ден ашып кетти. Дагы деле бойдокмун. Мен үйлөнүшүм керек деген бир топ арыздарын айтат. Аны уккан доктор Хаус балага карап аябай таң калып карады. Анын таң калуусуна башка бир себеп бар эле. Кандай себеп? Кетти 20 секунд. Кайрылуу сөз айткан болушум мүмкүн. Кайтар дүйнө. Атасы да келип айткан эле, баласы да кайтат. Бала мени деп жүрүп, атасы да балага жакшылык кылайын. атасы өзүм барайын деген, өзүнүн каалоосу бар экен деген, баласына айта албай аткандыгын айтып берген. Жаздырып берген. Экөөбүз бир нерсени каалап атат. Мени жана биринчи карылар үйүнө бара берсин дейм. Ооба, балам ошондой сунуштар келем мен. Сагын мырза. Данияр Исаевич жооп берет. Данияр мырза. Биздин оюбузча бул врачтын таң калуусунун себеби ошол атасы дагы врачка бир аз убакыт мурун кирип туруп ушул эле таризди айткан болчу. Мен да карыялар үйүнө жөнөтүңүз, анткени балам да жашы өтүп атат, үйлөнсүн, урпагы улансын деген мааниде айткан болушу мүмкүн. Экөөнүн ою бир жерден чыккан. Жооп туура. Анткени атасы ага чейин эле келип айтып койгон эле. Балам ушинтип айтат депчи. Мен дагы ушинтип эме деген да. Ушинтип айтып кой балама деген да. Караңыздар. Айтор бул тагдыр, таң калыштуу тагдыр. Үчүнчү акыркы суроо. Сталбекова фото сүрөтүн жөнөтпөптүр. Ош облусу. Тарыхта Амир Темур Баязет 1-биринчини жеңип, туткунга алганы белгилүү. Тарыхчылар Амир Темур менен Баязеттин жолугушуусун төмөндөгүдөй сүрөттөшөт. Темурлан туткунга түшкөн майрык, себеби Баязеттин денеси бир аз эме болгон. Баязетти көргөндө күлүп жиберет. Мүмкүнчүлүгү чектелген мындай абалда болгон да Баязет.
туулганда ошондой туулат ал. Кордугуна чыдабаган султан бирөөнүн бакытсыздыгына күлүү туура эмес экенин айтат. Чынында Темирлан султандын эле эмес, өзүнүн дагы үстүнөн күлүп жаткан эле. Сиздерге суроо. Кантип түшүндүрдү ал күлкүсүн Беазет? Дүйнөнүн жарымы калса дүйнөнүн жарымы көрбөй калды деген болот. Амир Темур негизи аксак болгон, а бирок беркиникин көргөндө күлгөн болушу мүмкүн да. Дүйнөнү эки майып элеп алды деген мағына. Эки майып кам болуп калсак дагы экөөбүз бирип калдык. Майып болсок дагы дүйнөнү башкарып калдык, анан биригип калдык. Дүйнөнү башкарып деген бар деп айтабыз. Сага мырза. Айбек Кыргызбаев жооп берет, урматтуу алып барчу. Айбек Кыргызбаев. Анын күлүп жиберген негизги себеби дүйнөнү эки майып экиге бөлүп алды деген маанидеги сөз айткан болот. Эмнеге дегенде Темирлан деле бутучулук болот, ал эми Баязеттин деле белинде же болбосо денесинде кемтиктери болот. Ошонун негизинде дүйнөнү эки оорулуу адам, эки майып адам эки жакка бөлүп алды деген маанидеги сөз айткан болот. 6-4 эсебинде Сагын Мамандын командасы бүгүнкү оюнду жеңиш менен аяктады. Куттуктайбыз, азаматсыңар. 6-4 эсебинде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорку лигага кайрадан команда чыкты. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Мыкты суроолордон бизде команда акыркы жана сүйүктүк пайгамбарыбыздын албетте Медине шаары тууралуу, ата мекенди коргоо баарыбыздын ыйык милдетибиз. Саидов Мухаммеддин суроосун айтып атабыз. Лейлек районунан экен. Куттуктайбыз бул телекөрүүчүнү. Биз 1000 сом акчалай сыйлык менен сыйлайбыз. Биз мыкты телекөрүүчүнү аныктадык. Мыкты оюнчу маселесине келе турган болсок, команданын бардыгы дээрлик мындай ынтылып, жан үрөп бир оюнду өткөрүштү. Биздин демөөрчү Ош шаарынын мэриясынын байге фондунун атынан ушул командага 10 000 сом акчаны байге катары ушул командага ыйгарамын. 10 000 сом сиздерге кут болсун. Адал таттуу дайыма жана гана шириндиктер менен бизди кубандырып келген Барбол фирмасына ыраазычылык билдиребиз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө, ассалому алейкум.